Бешені мен саған арзан эле берип атам. Ой, андай дебе кет. Бак, кызыл тергиле. Канча сомдон бердим? Канча сомдон? 550 сомдон эле. Бул Ош шаарындагы Акбура боюндагы базарда эртеден кечке соодалашуу иштери жүрүп турат. Таңкы саат 8ден баштап кеч киргенге чейин канаттуу базары токтобойт. Мындан бир ай мурун базарга канаттуулар көп кирбейт болчу. Азыр жаңы жыл алдында канаттуулар базары үндүк базарга айланды. Мында жайы бою үндүк багып, семиртип, айылдын дыйкандары сатып келишет. Аларды ортомчу алып сатарлар алып, шаар тургундарына сатышууда. Короздору болсо 1700. Болушу Шермамат Атабаев бүгүн өзү жашаган 30 адырдан 30дан ашык үндүктөрдү базарга чакан портери менен алып келди. Дыйкандан алып сатарлар жана шаар тургундары үндүктөрүн бат эле сатып алды. Үндүктүн мастегин 1100 сомдон алса, эң чоң жана семиз короздорун 1500-1600 сомдон дыйкан баада сатты. Буну кеңири жер болуш керек өзү. Мен бир айылдын четинде жашайм. Ошол жерде багабыз буну. Бул ошол биринчи ачып чыгарганда бир айга чейин өтө кыйын буну багыш. Бир айлык кылып алгыча да. Ошол байбичем айылга дагы барбайт бир айга чейинчи. Шүнү менен жүрөт. Апаңы барып көрүп кел десем мына байт ошондочу. Анан кийин бир айдан кийин анан багыш кеңири неме болуп калат. 70-80де чыгарып туруп, бир 35ин чожо малында жазда бир сатып бердик. Базарда үндүктөр көп сатылат. Базардагы сатуучулардын божомолуунда күндө 3000ден ашуун үндүк, 1500дөй тоок сатылууда. Ал эми базарда эң арзан үндүк 800 сомдон башталат. Эң кымбат үндүк 3000 сомду түзөт. Канаттуулар базарында азыр үндүк, тоок, каз, өрдөк, коёндор бар. Адамдардын немеси жакшы, маанайы, жаңы жылга жакшы алып атышат. Бир жума мурун мынчалык соода жок эле. 30-40 тоок алсам, мына азыр түгөттү, аз калды, ушул 5-6 тоогум калды. Азыр эми дагы заказ берип атам, алып келип калса, насип болсо дагы кечки дагы аны дагы сатып түгөтөм деп турам го. Студент окутуп атабыз, студенттерге жетип турат. Бизде шаарда билесиңер, суубуздан бери сатылуу ошого жетип турат. Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Канаттуулар арасында үндүктөр басымдуу болгондуктан үндүк базар деп аталууда. Бул жерге жаңы келген адамдар үчүн канаттуулар базарын кыдыруу өзгөчө жакшы маанай тартуулайт. Айрымдар сатып алуу үчүн келсе, айрымдар мындай кызык базарды көрүү үчүн гана аралап өтүп кетет. Это живой 5. Элдин суроо талабы чоң болгондуктан азыр үндүк базарда 3 жерге атайын үндүк союп, жүнүн тытып берүүчү бөлүктөр ачылды. Күн бою жарандар сатып алган үндүктөрдү мындагы топтолгон кызматкерлер кардар айткандай кылып беришет. Ал үчүн ар бир канаттуудан 100 сомдон акы алат. Аябай талап жогору болуп атат тоокторго, индуктарга. Себеби азыр бишкектиктер заказ менен аябай көп алып атышат. Өзүбүздүн Ош шаарында аябай көп алып атышат. Индуктөрдү мисалы үчүн азыр 3 точка ачтык, 3 точкада 10 адам тазалап, даярдап жетишпей атышат. Мисалы үчүн бир күндө 2000ден индук тазаланып атат. 1000ден ашык тооктор тазаланып атат күнүнө. Мына жаңы жылга чейин где-то бир 10 000 деген индуктөр, бир 15